Өзбекстан Республикасына күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди контрабандалык жол менен ташып жаткан кылмыштуу топ кармалды. Ички иштер министрлиги Кара Суу районунун прокуратурасы менен биргеликте жүргүзгөн операциянын алкагында укук коргоо органдары коңшу мамлекетке дары-дармектерди мыйзамсыз жүгүртүүгө катышы бар делген 7 адамды кармашкан. Алар Ош шаарынын, Кара Суу районунун жана Кара Суу шаарынын, ошондой эле Кара Суу районунун Октябрь айылынын тургундары болушкан. Кылмыштуу топтун өкүлдөрүнөн рецепт менен гана сатылууга уруксат берилген күчтүү таасир этүүчү дары-дармектердин чоң партиясы алынган. Алардын жалпы баасы 5,5 миллион сомдон ашат. Ушул тапта соттук медициналык экспертизалар дайындалып, кылмыштуу схеманын башка катышуучуларын аныктоо жана контрабандалык дары-дармектерди ташып келүү каналдарын табуу боюнча ыкчам иш-чаралар улантылууда. Ошону белгилеп кетчү нерсе ушул күчтүү таасир этүүчү жана наркотикалык заттары бар медициналык препараттардын рецепти жок сатууга ушул депутат Алиевдин демилгеси менен мыйзам 3 окуудан өттү. Жакын арада бул мыйзам күчүнө кирет. Ушул мыйзам негизинде ушул рецепти жок жана башка нормаларын сактабаган учурларда жоопкерчилик күчөтүлөт.